Assalomu alaykum, urmattu zamanbap mugallim onlayn kursuna katışıp жатқан mugallimler, ustadlar. Barыңыздарды онлайн сабақтарыбызда көріп тұрғаныбызға абдан қуаныштабыз. Сіздерге ийгиликтерди каалоо менен Элдор Далиев. Сіздерге bir маалыматты айтып коеюн, урматтуу мугалимдер. Бул видео сабактар бир эле сиз үчүн. Ошондуктан бул видео сабакты көрүп, үйрөнүп, андан кийин үйгө тапшырмаларды аткарыңыз. Бул видео сабактарды автордук укугу болгондугу үчүн башка социалдык тармактарда WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube аркылуу бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк жок. Себеби бул видеолордун автордук укугу бар. Эгерде сиз бөлүшсөңүз, анда жоопкерчиликке тартылышыңыз мүмкүн. Ошондуктан барыңыздар үйрөнүп, пайдаланып, колдонуңуз сабактарыңызда. Мен ойлойм, bir айдын ичинде ушул 8 программаны толук үйрөнүп аласыздар. Даяр болсоңуздар, баштайбыз. Бүгүнкү биздин үйрөнүүчү программабыз бул биринчи программа Kahoot программасы болуп эсептелинет. Kahoot программасы. Kahoot программасында алгач регистрациянын өтүүнү үйрөнөбүз. Андан кийин онлайн тест түзүү жана бул онлайн тестти окуучуларга таратууну үйрөнүп алабыз. Алгач биз ноутбук же телефонубузду интернетке туташтырышыбыз керек. Ноутбукту Wi-Fi аркылуу, телефондон Wi-Fi таратып, же USB модем аркылуу, же болбосо зымдуу интернет, кабелдүү интернет аркылуу ноутбук, компьютер туташтырсаңыз болот. Телефонду дагы интернеттин күйгүзүп, сиз өзүңүздүн компьютер же телефондогу браузерге киресиз. Google Chrome биз колдонобуз, сизде башкасы болсо дагы. Телефондон дагы, ноутбуктон дагы колдонсоңуз болот. Же болбосо Яндекстен дагы кирсеңиз болот. Google Chrome'ду ачабыз. Андан кийин бул жерге Kahoot деп жазабыз. Орусча тамгалар менен дагы жазсаңыз болот. Мына Kahoot. Мен сиздерге азыр чоңураак кылып көрсөтөйүн, мына. Көрүшүңүз мүмкүн. Kahoot орусча жазсаңыз да болот, kahoot.com деп англисче жазсаңыз дагы болот. Мен азыр сиздерге англисче версиясындагы регистрациянын өтүүнү үйрөтүп коем. Себеби көпчүлүгүңүздө автоматический перевод котормочу жок болгондугу үчүн англисче сайт ачылып калышы мүмкүн. Албетте, мына биз Kahoot деп жаздык, эми интерди бир жолу басабыз. Андан кийин жакшы караңыз. Бул жерде сиз биринчисине кирбейсиз. Бул жерде kahoot.it деп жазылган. Бул окуучулардыкы. Биз регистрациянын өтүү үчүн kahoot.com-на көрүшүңүз мүмкүн. kahoot.com. Kahoot Learning Games Make Learning Awesome деп жазып койгон мына. Ошол kahoot.com-га киришибиз керек болот. Мына бир жолу басабыз. Андан кийин бул жерге бир жолу басабыз. Аз гана күтүп турабыз. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Азыр бул сайт англисче, бирок азыр менин ноутбугум орусча которуп койду. Мен англисчесинде сиздерге көрсөтөйүн. Кийинки сабакта орусчасын дагы регистрациянын өтүүнү үйрөтөм. Показать оригинал. Мына англисче сайт ачылды. Бул жерде сиз эң бурчунда sign up it's free жашыл түстө. Телефондо дагы sign up деп чыгып турат. Sign up деп чыгып турат. Сиз ошол жерге бир жолу басасыз. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Бир жолу басып, аз гана күтөбүз. Сайт дагы котормолонот. Оригиналын көрөбүз мына. Teach дегенди белгилейсиз. Teach мына. Teach. Андан кийин астында жашыл түстө sign up with email. Email адрес менен регистрациянын өтүү. Бир жолу ошону басабыз. Андан кийин бул жерге сиз өзүңүздүн иштеген мектебиңиздин атын жазып коесуз. Иштеген уюмуңуздун. Андан кийин select one. Мунусуна, муну төрт бурчтукка бир жолу бассаңыз чыгат. School деп белгилеп коесуз. Астына pick a username. Бул жерге сиз аты жөнүңүздү англисчелеп жазып коюшуңуз керек болот. Албетте англисче тамгалар менен. Мисалы үчүн биз азыр жазып коебуз. Менде Kahoot'та көп аккаунттарым болгон үчүн азыр башкача жазышым керек.
Görüşüңüz mümkün. Men жазып koydum. Эми муну албетте жаз бир дептерге өзүңүздүн күндөлүгүңүзгө жазып коюшуңуз керек. Себеби ошол логин аркылуу киресиз. Эми албетте англисче тамгалар менен жазыңыз. Жашыл болуп калса сиз туура аткарып атасыз. Эгер кызыл болуп калса туура аткарбаган болосуз. Add your email address. Бул жерге сиз email адресиңизди жазышыңыз керек. Эгерде email адрес жок болсо дагы бул жерге мисалы өзүңүз түзүп койсоңуз болот. Регистрацияны өткөрүп коет. Мисалы мен азыр бул жерге бир email адрести жазып коеюн. This email is already in use. Бул email адрес колдонулган деп айтты. Биз башка email адрес ачабыз эми. Мисалы сиз дагы ошондой кылып жазып койсоңуз болот. Мындай почта жок болсо дагы шуну жазып койсоңуз болот, мисалы үчүн. Өзүңүз. Албетте булар өзү жазылат. gmail.com. Астына сиз пароль ойлоп табышыңыз керек. Бул пароль сизге абдан керек болот. Ошон үчүн англисче тамгалар менен колдонсоңуз, андан кийин англисче тамгалар жана мисалы үчүн азыр жазабыз. Сандарды да колдонсоңуз болот. Мына. Албетте 8 сандуу болсо жакшы болот. 8 сандан дагы жогору болсо. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Бул жерде бардыгы жашыл болуп калды. Мына бул туура аткарып атабыз биз азыр. Туура аткарганыбыз үчүн ушундай жашыл болуп бизге көрсөтүп турду. Албетте сиз паролуңузду дагы жазып коюңуз. Бул сизге керек болот. Эми астында белгилеп коебуз муну. Турпуштуктарды белгилеп коебуз. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Белгилеп койдук. Эми бардыгы туура аткарылды, жашыл. Биз join Kahoot'ту бир жолу басабыз мына. Join Kahoot. Аз гана күтүп турабыз. Регистрациядан өтүп жатабыз. Free'ни басышыңыз керек сиз. Бул жерде азыр орусча болуп калды. Сиз free'ни. Бул жерде free деп жазат. Сиз ошону басып коюшуңуз керек бир жолу. Көрүшүңүз мүмкүн. Биринчисиндегини англисче ачылган учурда дагы биринчисини ошол жерде free дегенди бир жолу басып коебуз мына. Free дегени бул акысыз дегени. Бир жолу басабыз. Андан кийин сайтыбыз дагы ачылып атат. Көрүшүңүз мүмкүн. Эми бул жерге сиз өзүңүздүн фамилия атыңызды жазып коебуз. Же болбосо мектептин аталышын жазып коебуз. Фамилия атыңызды дагы англисче жазсаңыз болот. Мисалы үчүн мен фамилия атын жазып коеюн. Мына англисче. Эми жашыл түстөгүсүн бир жолу басып коебуз. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Эми бош жерге келип бир жолу басып коебуз. Мына бул биздин Kahoot сайтында түзгөн өзүбүздүн платформабыз болуп эсептелинет. Азыр бизге орусча сайт ачылып калды, эчтеке эмес. Бул биздин мына көрүшүңүз мүмкүн. Kahoot'та ачкан онлайн платформабыз. Эми бул жерде биз онлайн тесттерди түзсөк болот. Онлайн тесттер кантип түзүлүүсүн сиздерге биз экинчи видео сабагыбызда көрсөтөбүз. Сиз албетте бул видеону көрүп,
өзүңүзгө сайт ачып регистрациядан өтүңүз. Албетте пароль жана логиндериңизди өзүңүздүн дептериңизге жазып коюшуңузду суранабыз. Эми биз орусча версиясында кантип регистрациядан өтүүнү сиздерге бир жолу көрсөтүп өтөбүз. Бул кийинки видеобузда болот. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Албетте аткарып, үйрөнүп көрүңүз. Бул биздин Kahoot боюнча регистрациядан өтүү видео сабагыбыз болду. Ийгилик.